КТРди колдонуп, болгон маалымат ресурстарын колдонуп, баягы элге билис жөнүндө аябай көп жайылтылган үчүн билис дегенди денедей бала да билип калды да, билис деген эмне экенин, билизгейт деген нерсе бул эмне экенинчи маалымат өтө чоң. И ошонун баягы ошонун эсебинен бүгүн ошо ар бир адам билис жөнүндө билген адам дагы мен ойлойм ошо калп болуп чыкканын баары билип отурат да бүгүнчү. Анткени комитетте башкы прокурордун замы жол берип атат да, кагаздар келе элек. Эми ал юрист эмес адамга да белгилүү да, биринчи кагаздар келиши керек. Анан колунда качан далилдер болгондон кийин анан ошондо маалымат чыгып, анан текшерүү болуп атат деп айтса болот да. Демек булардын колунда бир да кагаз жок болуп туруп, өздөрү жазып алган нерсенин үстүндө иштеп, ошону элге жайылтып, ошону менен каралаганга аракет кылган да. Эң негизги куралы ушул укук коргоо органдарынын жетекчилеринин, ушул Сегизбаевдин, Жолдубаевдин эң негизги куралы бул жала жабуу болчу да. Жала жабуу. Бир колунда бир кагазы жок туруп, баягы элге жаманаттуу кылуу эле максатын көздөгөн. Бирок калктын, мен дайыма айтып келем, калктын өмүрү кыска болот. Мына бүгүн билинип отурат, буга чейин эле билинген, бирок бүгүн официалдуу түрдө айтып атышат, кагаз келген жок, жооп келе элек деп аткан. Демек бул толугу менен фальсификация болгону маалым да. Мен башынан эле айткам, буга жол берген ким? Буга жол берген Атамбаев.